Тақсырлар, жан шыққан күн болады ғой. Сіз менен жашаған 40-50 жыл аялыңыз бар ғой, сүйішіп жашаған. Bir түн жат десең жатпайды. Жатау же? Bir түн. Жатау? Bir түн не қойым? Ақырғы түн де, осы ертең көміп қояуыз. Ақырғы түн жатып албайсың мı? Ақырғы түн. 40 жыл çoğu жашабадыңар, бала чақалы болдыңар, небере чебеле құда сөйөктүү болдыңар, жакшылык жаманды көрдүңөр. Канча деген алхамдулилля ийгилик, рахаттарга жеттиңер, бакытка жеттиңер. Акыркы түн бир жатып коем. Жатабы? Мен аялдарга тегеле коеюн. Сиз аялыңыз өлсө аялыңыз менен жатасызбы сиз? Bir түн. Кучактап жатасызбы bir түн? Коркосо? Осы көзі турат, құлағы турат, қолы турат, тили турат. Башка эмес тақсыр, ошо эле. Башка бир туруптап келип койгон жок, ошо эле. Бардык денеси турат. Бир эле ушу кемчилдиги жан жок да. Жан кандай орунда экен? Кандай маанилүү экен? Жан чыкканга чейин сиз баарына керек элеңиз, жан чыккандан кийин кереги жоксуз деп ушуну айтат. Жан чыкканга чейин бадыша болсо, элине керек, эл болсо бадышага керек. Ата болсо балдарына керек, бала болсо атасына керек. Күйөөсү болсо аялына керек, аял болсо күйөөсүнө керек, бир тууганына керек, элине керек эле. Жан чыккандан кийин эмне болду? Эч кимге кереги жок болду. Эч кимге кереги жок. Наоборот, тез-тез алып барып көмүп салган. Эркелеткен балаңыз сизди кучактап келбейт, билип коюң. Сиз эркелетип, чоңойтуп, ошого ушуну багам, ушуну өстүрөм деп канча адам менен уруштуңуз, канча кыйынчылыкты көтөрдүңүз, ушуларды багам деп. Bir түн келбейт сизге. Ошол түн акыйкат түн болот. Ошол түн сиздин акыйкатыңыздын түнү болот. Сиздин акыйкатыңыз жан, сиздин акыйкатыңыз дене эмес. Сиздин акыйкатыңыз мекен? Жан. Сиздин акыйкатыңыз рух, сиздин акыйкатыңыз мына дене эмес. Ошондо чечилет. Болду, сиз менен эч ким мамиле кылбайт болду. Сиз Кудага шүгүр кылыңыз, биз Кудага шүгүр кылайлы, үстүбүздөн бирөө топурак таштаса. Келсе, Чунтасызбы менин сөзүмү? Бирөө келип, үстүбүздөн топурак таштаса, топурак. Ошого рахмат айтасыз. Пайгамбарыбыз айтты, ким жаназага катышса бир кыйраат, Ухуд тоосундай сооп алат деди. Ким топурак таштаганга чейин барса, 2 Ухуд тоосундай сооп алат деди. Топурак таштаганга барыш керек. Жаназадан кийин каяка барыш керек? Эгерде эми кокустан өтө зарыл иштер болуп калса, ушу өлүктүн ээсине айтып коюш керек. Таксыр, мен иштерим бар эле деп, ошондон жооп сурап коюш керек. Болбосо макру дейт бизде. Кандай болгон чакта дагы таксырлар, ушул күндү